Кайсы адам Алланын астында кадыры барктуу сыйлуу боло турган болсо, Аллах Таала бүткүл адамзаттын астында аны кадыры барктуу сыйлуу кылып коет. Кылымдар өттү ушул убакка чейин сахаба радияллаху анхумдардын жана ошондой эле улуу имамдар, Имам Азам рахматуллахи алейхи, Имам Бухари жана башка карап көрө турган болсок, Аллахтын астында алар кадыр барк, сый урматты табышты. Адамдардын астында да Аллах Таала кадыр барктуу сыйлуу кылып койду. Демек чыныгы кадыр барк жана сый бул Алланын астындагы. Ал эми Алланын астында кадыр барктуу сыйлуу болуш үчүн эмне кылыш керек десек, инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин эң кадыр барктууңар, эң такыбараагыңар. Демек канчалык адам жакшы сыпаттар менен сыпаттана турган болсо, ошончолук анын астында кадыр баркы болот. Анткени Аллах Таала адамдын сырткы турпатына карабайт. Хадисте келтирилгендей, анын мааниси Аллах Таала инсандын сырткы келбетине, анын байлыгына карап туруп чечим чыгарбайт. Сырткы көрүнүшүнө карап туруп, ушуга хидаят берип коеюн, илим берип коеюн, бактылуулук берип коеюн деп Аллах Таала чечим чыгарбайт. Валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум. Бирок силердин жүрөгүңөргө жана амалыңарга карайт. Биздин амалыбызга карап, биздин жакшы сыпаттарыбызга карап, Аллах субханаху ва таала чечим чыгарат. Демек канчалык биз жакшы сыпаттар менен сыпаттала турган болсок, Аллах Таалага ошончолук жакын болобуз, Алланын астында кадыр барк табабыз. Эми жакшы сыпат деген кайсыл? Ар бир адам жакшы сыпатты ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Бизге өлгө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн баяндап койду. Ва иннака ла'ала хулукун азим. Чындыгында сиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тууралуу айтылып жатат. Чындыгында сиз улуу кулк мүнөзүнүн үстүндөсүз дейт. Кулк мүнөздүн деңгээли каяка чейин жетсе, сиз ошонун үстүндөсүз дейт. Ала бул араб тилинин грамматикасында бийик болуу деген маанини түшүндүрөт. Бир нерсенин үстүндө болууга айтылат. Пайгамбарыбыздын сыфатын баяндаганда Аллах субханаху ва таала айтып жатат, пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү, пайгамбарыбыздын жакшы сыфаты бул эң жогорку деңгээлде кулк мүнөз үстүндө дейт. Демек жакшы сыфаттар менен кооздонууда бизге пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү үлгү болуп эсептелет. Жана пайгамбарыбыз дагы ушул кулк мүнөзүн эскерип Аллах Кур'анда айткан. Фабима рахмати миналлахи линта лахум. Валау кунта фаддан галидал калби лан фадду мин хавлик. Аллах Тааланын мээрими менен сиз жумшак болдуңуз. Эгерде мерез, катуу, орой болгонуңузда, анда адамдар, тегеректеги адамдарыңыз сизден качып кетпек. Пайгамбарыбызга кандай гана жардам түшсүн Аллах тараптан, жана канча адамдар пайгамбарыбызга тартыла турган болсо, бул пайгамбардын кулк мүнөзү менен болгон дейт. Пайгамбарыбыздын тегерегинде канча адамдар бар эле. Бардыгы тең пайгамбарыбызга астына келип, иман келтирип, пайгамбардын кулк мүнөзүнөн таасир алгандыктан ушундай ийгиликтерге жетишкен да. Анткени пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү жана айтылган эң жогорку деңгээлде болгон. Пайгамбарыбыз хадисinde айтат, акмалул му'минин иман ахсанухум хулукан. Иман эң толук адам, ахлагы эң жакшы болгон дейт. Ушул хадиске ой жүгүртө турган болсок, адам баласы ахлагын мыкты кылууга, жакшы кылууга көбүрөөк имандын нуру талап кылынат. Намаз окууга түрткү болуп турган иман ахлактуу оңдоого жетпейт. Ахлакты оңдоого дагы да көбүрөөк иман нуру, иман күчү талап кылынат. Ошого кээ бир туугандарыбыз түшүнбөй калат. Бул адам намаз окуп туруп алдап коебу? Бул адам намаз окуп туруп ушундай сөздөрдү сүйлөйбү депчи. Бул адамдын иманы деңгээли ахлагын оңдогонго жете элек экен, намаз окуганга жетти. Дагы бир аз менет аракет кыла турган болсо, анан ахлак оңдоого жетет. Ошого биз иманыбызды дагы бекемдешибиз керек.
пайгамбарыбыздын сүйүүсү жүрөгүбүздө көбүрөөк келиш керек. Аллах болгон сүйүү жүрөккө келиш керек. Иманыбыз нуру көбөйгөн сайын ахлагыбыз оңгогонго түрткү болот. Жана пайгамбар алейхиссалам айтат, бул кулук мүнөзүн жакшырткан адамдар туурасында. Бир адамдын кулук мүнөзү жакшы, эч кимге зулум кылбайт, сөзүнөн башкаларга зыян жетпейт, колунан зыян жетпейт. Ошол кулук мүнөзү жакшы болгон адам түнү бою ибадат кылып, күндүзү кечке чейин орозо кармаган адамдын даражасына жете алат дейт. Ал кулук мүнөзү жакшы болгондо андай деле нафил ибадаттар көп кыла алган жок. Бирок жакшы кулук мүнөзүнүн берекетинен түнү бою ибадат кылган адам, күндүз кечке орозо кармаган адамдын даражасына жете алат экен. Ошондой эле кулук мүнөзү жакшы адам пайгамбар алейхиссаламга кыямат күнү эң жакын боло турган адам болот эсептелет. Пайгамбардын бир хадиси бар. Пайгамбарыбыз 3 адамга бейиштен орун алууга кепилдик берген. Биринчиси, кайсы адам талашып, тартышып жатып, ал тарапта акыйкат болуп туруп, бирок ошого карабастан талашуудан сактануу максатында өзүнүн укугун талап кылбай, талашууну таштай турган болсо, бейиштин четинен орун алып берүүгө мен кепилдик берем дейт. Экинчи адам, кайсы адам чындык ушунчалык бул адамга сиңди, чынчылдык менен ушунчалык сыпаттанды, жада калса тамашаласа дагы чындык менен тамашалап калды. Бул адамга бейиштин ортосунан орун алып берүүгө кепилдик берем дейт. Үчүнчү түрлүү адам, кайсы адам кулук мүнөзүн жакшыртса, эң мыкты кыла турган болсо, бейиштин эң жогорку деңгээлинен, эң жогорку жагынан орун алып берүүгө кепилдик берем дейт. Ошого биздин жакшылыктарыбызды сактап бере турган, даражабызды бийик кыла турган бул жакшы кулук мүнөз. Адам ибадат көп кылып жатат. Садакаларды көп кылат. Намаздарды, нафил намаздар көп окуйт, нафил орозолор көп кармайт. Бирок жакшы кулук мүнөз болбой турган болсо, анын сооптуу иштерин кандай эле устара, адамдын чачын кырып жок кылгандай, анын жакшылыктарын жок кылып коет дейт. Анткени жакшы кулук мүнөз жок боло турган болсо, жаман кулук мүнөз болуп бирөөнүн акысын жей турган болот, бирөөгө зулум кыла турган болот. Эртең Алланын астына барганда өзүнүн сооптору менен төлөп бергенге туура келет. Ошого биздин соопторубузду сактай турган, даражабызды көтөрө турган бул жакшы кулук мүнөз. Жана жакшы кулук мүнөз бул адамдын баардык айыптарын жашырып коет экен. Кандай айыптар болушу мүмкүн? Бирок жакшы кулук мүнөз кылган себептен, адамдар менен жакшы мамиледе болгон себептен анын кемчиликтери көрүнбөйт көзгө. Тескерисинче, жаман кулук мүнөз, адамдын кулук мүнөзү жаман болгондугу баардык жакшылыктарын жаап коет экен. Болбосо ал адамга сиз жакшылык кылып атасыз. Ал адамды кичинесинен бери өстүргөнсүз балким. Ал адамдын чыгашаларын баарын сиз каржылап берип жатасыз. Бирок орой сүйлөп койгон себептен, ага бир кулук мүнөзүңүз жаман болгон себептен жакшылыктарыңыз көрүнбөй тура берет экен. Жакшы кулук мүнөздү уламалар түрлүү тааныштырышкан, тариф кылып аныктама беришкен. Ошонун жыйынтыгы 3 нерсе, 3 сүйлөмгө бириктиришкен. Эч кимге зыян бербөө, башкаларга жакшылык гана кылуу, жана жылмайып жүрүү дейт. Ушул нерсени бириктирсеңиз, жакшы кулук мүнөз сизге келе баштайт экен. Зыян жетпесин башка бирөөгө сизден колуңуздан дагы, тилиңизден дагы. Өзү пайгамбар алейхиссаламдан мусулман ким деп суралганда, пайгамбарыбыз 2 нерсе менен тааныштырган. Ал-муслиму ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Мусулман дегени анын тилинен дагы, колунан дагы башкаларга зыян жетпейт, саламатта болушат деген. Демек, бул мусулмандын эң акыркы даражасы. Мындан ылдый мусулман жок. Тилиңизден, колуңуздан башка зыян жетип аткан болсо, мусулмандын катарына кире албайсыз деген сөз.
Ал эми эң жогорку деңгээлдеги мусулман кайсыл? Ахлактын негиздерин пайгамбар алейхиссалам баяндаган: "Ва'фу амман заламак." Сизге зулум кылынганды, сизге зиян берген адамды кечирип коюңуз. "Ва а'ти ман харамак." Ким сизге бербесе, сиз ага бере бересиз. "Васил ман катаак." Жана ким сиз менен мамиле үзүп койгон болсо, сиз мамилени улап кете бересиз. Сиз салам айтасыз, ал салам айтпайт. Сиз ага барасыз, ал сизге келбейт. Төртүнчү негизи ахла жакшы кулк мүнөздүн: "Ва ахсин ман аса илей." Сизге жамандык кылганга жакшылык кылыңыз дейт. Ушул пайгамбардын кулк мүнөзү. Ушуну кылсак, биз пайгамбар алейхиссаламга кыямат күнү жакын болобуз. Ушуну кыла турган болсок, биз пайгамбар алейхиссаламдын эң татыктуу үммөтү болобуз. Жана ушундай кыла турган болсок, Аллах Таала Куранда баяндагандай, эң катуу, эң сизге жамандык кылган, биринчи орунда турган душманыңыз эң жакын досуңуз болуп калат дейт. "Идфа биллати хия ахсан." Кылынган жамандыктардын баардыгын сиз жакшылык менен кайтара бериңиз. "Фа изаллази байнака ва байнаху адава кааннаху валиюн хамим." Ушул кулк мүнөздүн берекетинен сиздин эң катуу душманыңыз эң жакын досуңуз болуп калат. Бирок кийинки аятта Аллах Таала айтып жатат, бул кулк мүнөздү ар бир адам эле кыла албайт. "Ва юлаккаха иллаллазина сабару ва юлаккаха илла зу хаззин азим." Жогоруда айтылган кулк мүнөздү жакшылыкка, жамандыкка жакшылык менен жооп бере турган кулк мүнөздү ар бир адам кыла албайт. Муну сабырдуулар гана кыла алат. Ага канча зулум кылынып атат, анын баардыгын кечирип, сабыр кылып, кайра жакшылык менен жооп берип атат. "Ама юлаккаха илла зу хаззин азим." Муну кыла алат өтө көп соопко үлүшкө жетем дегендер. Ошого бул дүйнөдө биз мазлум болуп, жапа чегип жашасак, коркунуч эмес. Бизге бирлер зыян берип койду, биздин акыбыз жеп койду, коркунуч эмес. Сиз жоготууга учурабайсыз. Эртең кыямат күнү сизге сооптор берилет, сизден эч нерсе кемибейт. Бирок бул дүйнөдө залым болуп калсаңыз, бирөөнүн акысын жеп калган болсоңуз, бирөөгө сиз тилинен же колу менен зыян берип калган болсоңуз, бул коркунуч. Бул коркунуч. Эртең акыретте сооптор менен төлөгөнгө туура келет. Соопторуңуз жетпесе, анын күнөөлөрүн өзүңүзгө жүктөгөнгө туура келет. Жаман кулк мүнөздүн кесепети же учурунда анын кесепети келет, же кечиктирип келет. Бирок сөзсүз келет экен да. Ошого баары ниет кылыш керекпиз. Хойрун нас майнан фаун нас. Адамзаттын эң жакшысы болгонго. Адамзаттын эң жакшысы башкаларга пайда гана жеткирген дейт да. Башкаларга пайда гана жеткирет, андан башкалар эч кандай зыян жетпейт да. Пайгамбар алейхиссаламдын кулк мүнөзү мына ошондой болгон да. Пайгамбардын кулк мүнөзүнүн себебинен адамдар көрө алмайынча тура алган эмес да. Анткени пайгамбардын басканында караса, сүйлөгөнүн, мамилесин карап туруп, адамдар ушундай суктанат эле, адамдар тартылат эле да. Ар бир адам ойлойт эле, пайгамбарыбыз мени баарынан жакшы көрөт деп. Себеби пайгамбарыбыз ар бирине ошондой мамиле кылат эле. Ошондуктан икро муслим деген максаты да мына ушул. Биз башкаларга пайда гана жеткиребиз, бизден зыян жетпейт. Бүгүнкү күндө адамзаттын башы эмне үчүн бирикпейт, эмне үчүн келишпестик болот десе, ар бири өзүнүн акысын талап кылгандыктан. Эмне үчүн бул мага мындай кылбайт деп. Ал эми качан биз мен акым берилеби же берилбейби, башкалардын акысын гана мен бере берем дей турган болсок, анда үммөттүн башы бириге баштайт. Бир окуя болот, Шри-Ланка өлкөсүндө бир өтө бир четте жайгашкан айыл бар экен. Шаарга бир адам барып келем дей турган болсо, эртең менен чыгып, кечинде кайта турган болот. Анан бир күнү автобус кайтып жаткан болот айылга. Шаарда бир аял өзүнүн баласын кармоолгон күтүп турган болот. Автобус келип токтойт. Автобуска түштү, адамдар өтө толо. Анан жол киресин төлөө үчүн бизче айтканда 20 сом берет. Берип жаткан акчасы эскирек айрык экен да. Айдоочу кабыл албайт. Жок, бул акча жарабайт. Жанагы аял кайра суранат, кайра талап кылат.
Айдоочу эч кандай кабыл албайт. Акыр урушуп жиберет. Эгер сен башка акчаң болсо төлөгүн, болбосо түшкүн деп чыгарам дейт. Баардыгы карап турат. Жардам берейин деген эч ким жок. Ошолордун катарынан бир мусулман чыгып туруп, айрык 20 сомду алып туруп, жаңысын берип коет. Ызышы токтоп калат, автобус жүрүп кетет. Жанагы аял ушундай мусулмандын кулук мүнөзүнөн таасир алгандыктан эртеси барып 7 үй бөлөк айтып берген, 7 үй бөлөктөн иман келтириптир да. Мусулман болуптур. Ошого биздин кулук мүнөзүбүз көп адамдар динге алып келет. Пайгамбар алейхиссалам дагы көпчүлүк адамдар кулук мүнөзү аркылуу динге келет эле. Жана дагы сырттагы адамдар, динсиздер дейли, же сыртын чөйрөсүп жүргөн адамдар биздин ибадатыбызды анча көрө албайт. Биздин орозолорубузду көрө албайт. Биздин кулук мүнөзүбүздү көрө алат экен да. Ошого Пайгамбар алейхиссаламга бир аял тууралуу айтылды, ал өтө көп ибадаттарды кылат экен. Бирок тили менен кошуналарга зыян берет экен дегенде Пайгамбар аны тозоку деген дейт. Бир аял тууралуу айтылды, ал көп деле ибадатты кылбайт, фарыздарды деле аткарат. Бирок тили менен башкаларга зыян бербейт, адамдарга жакшы мамиле кылат дегенде бул бейиштик деп айтылган дейт. Ошого канчалык бул дүйнөдө биз жакшы сыпаттарды, бейиштик сыпаттарды топтой турган болсок өзүбүзгө, ошончолук биз бейишке жакын болобуз, бейишке укуктуураак болобуз. Эртең Аллах Таала бизди ошол жакшы сыпаттардын, жакшы кулук мүнөзүнүн берекетине бейишке киргизет. Ошо менен биргеликте бизде тозок сыпаттар ардылашып кала турган болсо, бул инсан бейишке акыретке барганда кире албайт экен да. Неге? Тозок сыпат менен бейишке кире албайт, арам ал инсанга. Тозокко түшүп, ошол тозок сыпаттарды тазалап кетирип, анан киргенге туура келет. Эми баардыгыбыз өзүбүзгө суроо берип көрөлү. Кайсынысы жеңилирээк? Бул дүйнөдө ошол тозок сыпаттарды тазалап, ошондон айрылган жеңилби же акыреттеби? Албетте бул дүйнөдө. Тоба кылалы, өзүгө күндөн-күндө машыгып, күндө бир болсо дагы, бир жумада бир айда бир жакшы сыпаттардан алып келели. Ошентип биз иншалла жакшы сыпаттар аркылуу Алланын астында кадыр барк табабыз. Алланын астынан кадыр барк тапкандан кийин адамдардын астынан Аллах Таала кадыр баркты, сый-урматты салып коет. Алла баарыбызга улуу Пайгамбар алейхиссаламдын кулук мүнөзүн насип кылган болсун. Ва ахиру даъвана анил хамдулиллахи rabbil alamin.